Senin ой душманың сени ал адам, тигил адам, мисалы да, Тунук эми бир Анжелика, кыз жибек айым, булар эмне деп мен жакындарым ойлобосо коомго келсем деле мен ойлой беришим мүмкүн да. Тунукбек менен мынтип койду, мындай карап койду. Ал менин оюм да, жеп атам. Кыз жибек айым бүгүн менен учурашпай койду. Балким анын башында азыр башка задача тургандыр. Өзүң кечип келгениң. Бул ой адамдын бүгүнкү биринчи душманы. Каяктан деп ойлойсуз? Бизге апабыздан берилип атпы, ата энебизденби, бүлөдөнбү? Сен жетпей калган максатты балдардан көргүң келе берет экен да. Ал сеники болчу, ал сенин апаңдыкы болчу да. Анан биз сен могул болосуң, сен ошол болушуң керек деп атпайбызбы азыр? Мага канча кыздар келет, аны 5 ошол болуусу да келбейт да. Ал ошол убактагы тигил апанын жетпей калган учуру. У каждого человека есть преимущество, да, свое, сильная сторона деп коет да. Бизде эмоциональный образный терапевт эмне керек? Бүгүнкү күндө анарак. Ошо эмнеге керек? Ошол болуп өткөн эмоцияны да уга турган адам керек экен бүгүнкү күндө. Мен ошону угам. Бүгүнкү күндөгү көп ушундайлар көбөйүп кетти, мындай тиңдей деген менен уга турган адам керек бүгүнкү күндө. Ошону угуп, аны ошол ичиндегисин төгүп айтып бермей сайын анын күчтүү жагы ачылбайт. Деп карасаң ашказан көрүнбөйт дегендейчи.